Саламатсыздарбы? Бүгүн Python программалоо тили боюнча 5-чи сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта каталар жана атайын абалдар менен иштөөнү үйрөнөбүз. Бардык эле программалар, код жазуучуларда жазылган кодун иштетүүдө каталар пайда болот. Python программасы боюнча же болбосо Python программасынын келишими негизинде документ келишимде синтаксистикалык жактан кеткен каталар ката деп эсептелет да, же калган багытта кеткен каталарды бул атайын абалдар десек болот. Синтаксистик ката дегенде биз башта белгилегенбиз, айтканбыз. Бул өзгөрмөлөрдү цифра менен баштаганда же башка ошол Python программасынын синтаксисине каршы келген учурда бардык нерселерди синтаксистик ката деп айтсак болот. Эми атайын иштөөчү абалдар бар. Мисалы турганбызга бул жерде да бизге ката кеткендиги тууралуу айтып атат. Бул жерде санды 0 бөлүү боюнча бул эч кандай ката кеткен жок. 0 деле синтаксис ката кеткен жок. Бул 0 деле 5 деле сан. Бирок 5ти 0го бөлүүгө мүмкүн эмес. Ошол себептен синтаксистикалык жактан башка жактан ката кетсе бул атайын абал болуп эсептелет. Бул атайын абалдарды кайра иштөөчү атайын абалдар бар. Бул атайын абалдар бул Python программасынын syntax error деген классына кирет да. Аларды биз көрөбүз. Бул жерде синтаксистик ката, атынан кеткен ката, тибинен кеткен ката, манисинен кеткен ката, биз айткан азыр 0го бөлүү боюнча каталар бар. Бул каталардын атайын абалдар бар. Ушулардын инструкциясы менен таанышабыз. Ушуларды кайра иштетүүнү үйрөнөбүз. Python программасынын атайын try, except деген атайын абалдарды иштеп чыгуучу операторлор бар. Ошол операторлордун жардамында биз чыккан атайын абалдарды жөнгө салабыз. Алардын бири, мисалы үчүн, сандарды 0 санына бөлүү. Же болбосо, мисалы үчүн, биз жана клавиатурадан киргизгенде бүтүн сан сураганда текстти киргизиш мүмкүн. Же болбосо, чыныгы сандарды киргизип алышы мүмкүн. Ошол учурларда биз үйрөнөбүз. Аны карап көрөлү. Мисалга алсам, a барабар int input. Эгерде биз бул жерде бүтүн сан сурадык, тексттик сан киргизе турган болсок, бизде автоматтык бөрдө ката кеткени тууралуу кабар берет. Бул клавиатурадан киргизүү бул синтаксистик ката эмес, бирок бул атайын абал деп түшүнсөк болот. Же саптык мани сураганда биз сан киргизип койгон учурлар болот да. Ошол учурларда атайын абалды колдонсок болот. Так, 5ти кабыл кылды, себеби str функциясы берилген манини текст мани катары кабыл кыла берет. Эгерде биз ушундай учурларга келген болсок, атайбыз эмне ушул try except деген атайын оператор бар. Ушул оператордун жардамында биз иштесек болот. Азыр мисалдар карап көрөлү. N барабар int input болду. Так, бул жерде биз азыр иштеткөн мүмкүнчүлүк бар. Файлдык режимде иштейли. N барабар int input try n барабар так, бул жерден өчүрүп туруп n барабар
Бул жерде true дейли, чын дейли. Себептен да биз бүтүн сан кире турган болсок, чын болот. Мындай. Accept. Print. False. Программаны иштетебиз. Эгерде биз сан киргизе турган болсок, true болду автоматтуу түрдө. Дагы бир жолу программаны жандырып туруп, биз текст киргизе турган болсок, текст интерде болсок, false болот да. Демек биз ушул try жана accept операторлордун жардамы аркылуу биз программабызда ушул атайын абалды оңдосок болот да. Бизге атайын абал келчү эле, себептен бул бүтүн санды сураса, сен текстти киргиздең, бул жерде атайын ката келип жатат. Биздин учурда азыр ката келбеди. 5 санын киргизсек true деп чыкты. Андан кийин эгерде биз текст киргизгенибизде false болуп чыкты. Силерге башкача маанилерди жазсак да боло берет. Сөзсүн. Эндин дережесин берсек. Эндештесек 25 чыкты. Эгерде биз кайра эле текстти киргизе турган болсок, анда false болуп чыгат. Бирде анабыз 1.05 киргизсек да false себептен бул бүтүн сан сураган. Try accept оператордун жардамы мына ушундай болот. Биз жанагы биз 0го бөлгөндү көрдүк, а? 0го бөлгөнүбүздө бул жерде эмне 0 division error 0го бөлүнбөйт деген чыкты. Мында көрөбүз. Try. Барабар. Float. Input киргизебиз. B барабар. Float. Input. S барабар A'ны бөлөбүз B'га. Эгерде биздин аракет туура боло турган болсо, мында жыйынтыгын чыгарып беришибиз керек. Чындап эле. Эгерде болбой турган болсо, accept'ин жардамында well error print саттык маалымат кабыл алынбайт. Дагы бир учур үчүн эгерде 0го бөлүнө турган болсо, accept zero division error print нөлгө бөлүнбөйт. Азыр бизге эки маани карадык. Азыр биз бүтүн санды дагы чыныгы санды киргизсек кабыл кылат. Жыйынтыгын бөлүп берет. Эгерде биз кандайдыр бир тексттик маалымат кирсек, анда бизге value error бул мааниси жагынан кеткен катаны кабыл кылат. Андан кийин zero division error деген бул нөлгө бөлүү боюнча. Карайбыз. Так, 10ду бөлөбүз 5ке. Жыйынтыгы 2 чыгарып берет. Мен айткан бүтүн жана чыныгы сандарды кабыл кылат деген. Мындан экинчисинде биз жазып туруп саттык маалымат кабыл алынбайт. Бул жерде kings иштеди, value error. Мындан кийинкисин алабыз 5ти бөлөбүз 0га.
анда 0-га бөлүнбөйт деген сөз чыкты. Мына ушинтип биз атайын абалдарды иштесек болот. Ошол try жана except манилердин жардамында, операторлордун жардамында атайын биз ушул жерге эмне кайсыл ката боюнча ошонун үстүндө иштеп болуп атканын exceptке жазып коебуз. Exceptке бул жерге манисинен кеткен ката болсо, андан кийин exceptке кийинкиси zero division error деген бул 0-га бөлүү боюнча. Анан башка да кеткен каталар бар, аларды дагы пайдаланып ушинтип кеткен программабыздан кете турган каталардын алдын алып иштесек болот. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.